Üçüncü сурообуз бул миграция учурунда сырткы башка мамлекетке бара турган учурда кандай бир документтер керек болобу же тобокелдикке салып кете берсе болобу? Динибиз бул жөнүндө эмне дейт? Ушул боюнча айтып берсеңиз. Эми сыртка чыгуучу адам азыркы күндө сөзсүз түрдө документацияны караш керек. Документация дегенде паспорту болуш керек. Виза ала турган мамлекеттер болсо, алардын визасын алган болуш керек. Ошондой эле жанакындай бир келишимдер түзүлгөн, башка ушу расмият, мындайча айтканда тактап, дааналап алып барыш керек. Мисалы, эми паспорт, виза, бул документация зарыл. Мунсуз эч ким эч жакта жүрө албайт. Мунсуз эч ким баса албайт. Ошондуктан ар кандай нерселерге жолугуп калбаш үчүн, кыйынчылыктарга дуушар болуп калбаш үчүн, өзүн ал жака барганда таппай калышы мүмкүн да, эчтекеси жок, кээде мындай жолдор менен барып алабыз депчи. Ошол себептен паспорт, виза, башка мамлекеттерден чек араларды кесип өтө турган, андан кийин келишимдер болуш керек. Мисалы, бара турган жерде, мисалы, иш таап берүүчү борборлор бар го, ошолорго кайрылып, алар менен сөзсүз түрдө келишим. Келишимдин негизинде, ал келишим болбосо, ал жерге барган айлыгын ала алабы, ала албай калабы, башка болуп калабы, ошону менен убактысын бекер эле жоготуп алабы, көп кыйынчылыктарга дуушар болгон адамдарыбыз бар да. Ошол себептен биздин мамлекетибиз дагы жөн эле карап койбостон ушул шарт түзөлү деп атайын мүмкүнчүлүктөрдү, борборлорду ачылган. Ошо борборлор дагы расмий борбор, танылган, билинген, ошонун аркасынан адамдар ийгиликтүү иш алып барып келип аткан борборлор менен келишимдерди түзүп алса, канча айлык алат, баргандан кийин айлыктары буга чейин ошол компания менен же ошол борбор менен баргандардыкы алынып, иштери ийгиликтүү болгонбу, алдап кеткенби, башка болгонбу. Ошондуктан анан жанагы пайгамбарыбыз деле келип төсүн коюп тобокелди кантип кылам дегенде, байлап коюп тобокел кыламбы же кое берип коюп, ана ошондо пайгамбарыбыз айтканда, төөңдү байлап коюп, анан тобокел кыласың дегенде. Тобокелдин да шарты, кээде адамдар тобокелде туура эмес түшүнүп калат да. Аллага тобокел кылдык, кеттик деп эле тапшырып салат да. Жок, тобокел себептерден кийин болот экен да. Себептерди кылып коюп, мейли келишим, ошол мындайча айтканда пайгамбарыбыз төөңдү байлап коюп анан тобокел кыл деп атпайбы? Ошол сыяктуу биз да келишимдерди кылып алайлы. Паспортторубузду алайлы, визаларыбызды бастырып алайлы. Ошондой бир келишимдердин негизинде өзүбүздү мында барганда туруктуу ишибиз бар, ала турган айлыгыбыз бар. Эгерде бирдеке болсо келишимде тиги келишим түзгөн тарапта жоопкер. Ушундай нерселердин негизинде барса, адам жашоосунда кыйналбайт. Бардыгы жакшылыкта болот. Айлыктарын, маяналарын убагында алып турат дегендей ар бир нерсе шарты түзүлгөн болот да.